убактардан бери жаштардын келечегине жардам берүү максатында өзүнүн ишин алып барып келип жаткан билесиңби KG долбоору Инстаграмдагы баракчасынан түз эфирге чыгып жаткан кези баардыгыңыздарга котмондуу күн каалоо менен биздин жогу белгилеп өткөндөй эле коногубузду тааныштырууну баштасак, анда бүгүн бизде конокто акушер-гинеколог Гүлзина Мадраимова эжекебиз бар. Бүгүн Гүлзина эже менен биргеликте биз үй бүлөнү туура пландоо деген темада сөз кылмакчыбыз. Андыктан кандайдыр бир суроолоруңар болсо, дал ушул жерден жөнөтүп, жоопторун алып олтурсаңар болот. Биз баардык суроолорго колдон келишинче жооп беребиз. Андыктан тартынбастан суроолорду узаткыла. Саламатсызбы, Гүлзина эже, кандайсыз? Саламатчылык. Абдан кубанычтамын. Гүлзина эже, бүгүнкү биздин темабыз үй бүлөнү туура пландаштыруу. Кантип балалуу болууну туура пландаштыруу. Деги эле үй бүлөнү пландаштыруу деген эмне биздин көрөрмандарга түшүнүр? Үй бүлөнү пландаштыруу деген бул бала төрөлгөндө эне ден соолукта болуп, ден соолуктагы баланы аман эсен төрөсө, ошондо биз айтабыз туура пландаштырды. Бул өзүнүн үй бүлөсүн. Канча балалуу болгусу келет, ар бир баланын ортосунда канча жаш болуш керек, ошого мүмкүнчүлүгү барбы, ошого балдарга тарбиялаганга, караганга, бакканга дегендей мүмкүнчүлүктөрү барбы, кандайдыр бир кош бойлуу кезде өзүн кандай алып жүрө алат, ошонун баардыгын алдын ала ойлонуп, анан кийин балалуу болушса, биз ошону үй бүлөнү туура пландаштырды деп ойлойбуз. Үй бүлөнү пландаштырууда алгачкы эле бала, ошо балага кантип даярдык көрүш керек? Эне, ата. Мурда, мындан бир 10-15 жыл мурда ушул эле суроо менен маалымат каражаттарында чыгып сүйлөгөндө бир абышка мага айтты да, сен эмне үй бүлөнү пландаштыруу дегенди 100 койдон 110 кой алуу дегендей кылып деп элге түшүндүрөсүңөрбү? Кудайдын бергени болот, Кудайдын бергенин төрөй берет да депчи. Это бул бир 15 жыл мурда. Азыр мынакей Кудайга шүгүр, информация жактан кенен кезир, жаштар кенен кезир колдонот. Ар бир жаштын колунда телефону бар. Телефон менен интернетке киришет, окушат, билишет. Биздин жаштарыбыз бир топ билимдүү болуп калды деп ойлосок болот да. Ошон үчүн үй бүлөнү пландаштырууда биздин жаштар көп мектептерге барышат, үйрөнүшөт, ата-энелердин мектебинен үйрөнүшөт, кээде ата-эне өзү да үйрөтөт, специалисттерден кеңеш алышат. Деги эле мен акыркы күндөрдө мени кубанта турган эмне болуп атат? Бизге келип жүргөн, мага лично келип жүргөн жаштарым, эжеке, мен турмуш курганы жатам, жакында үй бүлө күтөм, кандай кеңеш бересиз? Мен өзүмдү кандай даярдасам, бир эле ден соолугумду эле даярдабастан психология жактан кандай даяр болушум керек деп суранып келишет. Көбүнчөктү ушу жигиттер менен чогуу келишет. Мага акушер-гинеколог болгондон кийин кыздар көп кайрылышат да, жигиттерин ошолорду көндүрүп, аларга түшүндүрүп, абышына аял төрөп жатса, мен эмнеге барат элем роддомго деп биздин ата-энелер айтканда, азыркы жаштар чогуу келишип, угушуп, канткенде ден соолукта балалуу болот, ошолор жөнүндө маалымат алышып, анан кийин жакшынакай болуп балалуу болушат. Мени ошол абдан чоң кубандырат. Ошого эле катар тактай кетсек, негизи кыз киши канча жашынан баштап эне болууга, балалуу болууга даяр болот? Эне болууга даяр болуу бул бир эле анын жашына жараша болбойт. Аң сезимине, баягы билимине жараша. Азыркы жаштар бизде азыр эрте турмушка чыгуу өспүрүмдөрдүн кош бойлуулуктары кездешип атпайбы? Бирок ошолорду мен ойлойм да, алар эртерээк жасап атат. Себеби дегенде өспүрүм кезде оюнга той элек, экономикалык жактан ата-энеге көз каранды, бала төрөсө, если ата-энесинин колунда, чоң эне чоң атанын колунда бир нерсе болсо жакшы каралашат. Эгерде алардын мүмкүнчүлүктөрү жок болсо бирде ачка, бирде ток калат. Кош бойлуулар кээде эртең менен тамак жесе түшкө кечке чейин жебей жүрүшөт. Андайлар болбойт да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, кичине билим алып, жакшынакай болуп, 20-дан ашкандан кийин шашпай турмушка чыга берсе болот, шашпаш керек. Азыр эле силерден мага суроо келди. 10-класстагы сиңдим өзү менен тең бала менен жашап баштаптыр. Эмне кылам эжеке? Бул эмне деген? Бул деген
биздин жашта эмес да, алар совсем эле бала да. Мисалы кыргыздарда айтып коет эмеспи, бала өз рызкысы менен депчи. Сиз да жана айтып кеттиңиз го, төрөй берсин, Кудайдын бергени болот депчи. Ошо көп балалуу болгон бул эненин ден соолугуна кандай зыян тийет? Көп балалуу болгон эненин ден соолугуна, эгерде эне үйдө отуруп, энени баары жоктон обеспечить этип алган жары да, жолдошу эс алган эс алдырып, анан ар бир 3 жылда, 3,5-4 жылда төрөй берсе, 10-15ти төрөсүн. Это абдан жакшы. Элестетили 20 жаштан баштап төрөсө, 40ка чейин канчаны төрөйт? 10ду төрөйт. Жок дегенде, туурабы? Эгистеп кетсе андан да көбөйөт. Ошон үчүн көп төрөгөн, көп балалуу болгон бул абдан жакшы. А экинчи жагынан, эгер ошо көп төрөгөнгө ден соолугу позволять этсе, эгерде көп баланы бага алса, анда башка. Ар бир бала рызкысы менен төрөлөт дейбиз. Бирок азыркы убакта рызкы деген менен ачка ток жүрүшпөйбү? Мына кичинекей балдардын туруттарын көрүп атасыңар. Чоң-чоң тележкалар сүйрөп 5-6 класста окуган балдардын бели кайшыйып атат. Биз билгенде сиз деле көп бир турасыз, мисалы мурунку апаларыбыз 12-15 балага чейин төрөшчү да, анан азыркы келиндер менен экөөбүз салыштырып көрсөк, вот апам тирүү болгондо сону жооп бермек да ошого. Да биз 14 бир тууганбыз. Анын арасында да болгон, бирок ортолорубуз аз. 1 жыл, 2 жылдан эле төрөлгөн. Бирок ал убактагы заманда биз мындай баягы табигаттын таза тамактарын жесек керек. Ал убакта эмне үчүн бат-бат төрөдү деп ойлойсуңар? Планирование семьи, анан ойго болуп турбой каражаттарын билген эмес да. Алар жетишсиз болгон, түшүнгөн эмес. Спираль деген эмне дегенин билген эмес, таблетка деген эмне дегенин билген эмес. Ошон үчүн Кудайым берди деп эле, эмчек эмгизип жүргөндө эле болуп калса кайра эле төрөй беришкен. А бирок ошонсо деле баягы тиштери начар болуп, кальций жетишпегенинен. Бирок мен ойлойм, ошол табигаттын тазалыгынан, таза тамак жеп, таза абада жүргөн үчүн эле аман эсен чоңойдук болуш керек. Негизи балдардын ортосу канча жаш туура болот? Мисалы 3 жашпы же 5 жашпы? Физиология боюнча эненин мына алып көрөлү да, эне төрөдү. Төрөгөндөн кийин 1,5 жыл эмгизет. 1,5 жылдан кийин дагы 1,5 жылды кошобуз, эненин кайра өзүнүн калыбына келиш үчүн. Ошон үчүн ортосу жок дегенде 3 жаш болуш керек. 3 жашта. Даже Куранда жазылган, ортосу 3-4 жаш болуш керек. Ошол мисалы катар төрөй бергенде жана энедеги энергия да кетет дейт да, ошону балага терс таасир эткизет. Мен энени албай эле жөн эле мисал кылайын да, окшотуп. Жерге эгин эктик дейлик. Эрте жастан эгип, анан кайра эле азыр сыйрып алып эле ошол жерге кайра эле эгин эге берсек, ал эгиндин качествосу да бузулат да. Ошон үчүн эненин денеси кайра өзүнө келиш керек. Өзүнө келип, кайра калыптаныш керек. Ошондо балага тийген таасири, бала керегинчелик өзүнө керектүү энеден күч ала албайт, витамин ала албайт. Биринчи бала караганда экинчи бала ортосу 1 жаш болуп калса, биринчиден кичине слабый болуп төрөлүп калат. Экинчиден маловесный болот, веси кичине болот. Самый дагы бир если бардыгы жакшы болуп, эненин каны жакшы болуп, жеген ичкени май токоч болуп, ушундай жакшынакай төрөсө, жок дегенде жанагы внимание биринчи балага жок болуп калып, бала капризный болуп биринчиси чоңоет экен, психология жактан. Мисалы бала катарынан төрөлөт атат, анан ошого айтып кетсеңиз, бала негизи канча убакыт эмчек емиш керек эле толук мындай ден соолуктуу болуп чоңоюш үчүн? Илгеркилер өзү эмбейм деп калганга чейин эмгизе беришкен экен да. Азыр жок дегенде 1 жашка чейин толук эмчек емиш керек. 6 айга чейин только эненин сүтүн гана эмип чоңоюш керек. 6 айга чейин эненин сүтүн эмиш керек. Урматтуу достор, бизде бүгүн конокто акушер-гинеколог Гүлсина Мадраимова эжекебиз конокто. Биз болсо үй бүлөнү туура пландоо деген темада сөз кылып жатабыз. Андыктан кандайдыр бир суроолоруңар болсо, ошол жерден жөнөтүп, дароо жообун алсаңар болот. Гинекологиялык суроолорду деле бере бергиле, мындан темадан тышкаркы деле аларга деле жооп беребиз.
мисалы азыр жаштар иштейм же окуйм деп баланы төрөп коюп эле катарынан же болбосо кайненесине энесине берип коет да, өздөрүнүн энесинечи. Бул ошондо балага кандай таасирин тийгизет? Айрыкча биздин студент кош бойлууларыбызда болот. Алар төрөшүп, баягы окууна байланыштуу кичине эле 1 айлык кылып ымыракайды чоң энелерине чыштап келет. Чоң энелер байкуштар болсо баягы эчкинин сүтү менен, уйдун сүтү менен багып баштайт. Эч качан эчкинин сүтү, уйдун сүтү эненин сүтүнө теңегенге болбойт. Себеби дегенде бала чоңоет. Эптеп чоңоет, бирок баягы эненин сүтүндөй, эненин мээриминдей, жылуулугундай жылуулук ала албайт. Себеби дегенде эненин денесинен жаралган, ошо эненин денесинен жылуулукту күтөт бала. Конечно, мындай балдар көбүнчөктү мындай таарынчаак, турмушта аябай ыйлаак дегендей болуп чоңоюп калышат. Себеби баягы төрөгөн эне өзүнүн канатынын түбүндө чоңойтуш керек да ар бир баланы. Илгерки заманда баягы биринчи деги эле биздин ата бабаларыбыз айтып койгондо, биринчи бала бул чоң эненики деп, даже ош тарапта эч качан мама, папа жозом, ата эне, ата апа деп айттырган эмес, жеңе, аке деп коюшкан. Бирок ошол биринчи балдар баягы чоң эненин тарбиясы менен башкача тарбия алып калышкан. Азыр деги эле өзүң төрөдүң, өзүң чоңойтконуң жакшы. Ал илгерки замандагыдай чоң энелер жок. Азыр чоң эненин бардыгы эле иштеп жүрөт. Үй бүлөнү багып жүрөт. Анан кийин небереге каяктан көңүл бура алат. Же ошол эле убакта мисалы үчүн нянка жана бала бага турган кишини алып алышат да. Бала баккан эне деле баягы тамагын берет, памперсин алмаштырат, бирок энесиндей мээрим төгүлбөй калат да. Мисалы азыркы учурда эми жашоодо мисалы мен бала төрөп берип койсом, болду биздин семьябыз үй бүлөбүз бекем болуп калат деп балдарды төрөй беришет. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Ал туура эмес. Чындап эле үй бүлөнү сактап калат? Ал туура эмес. Дегенде мынакей көрүп атасыңар, 3-4 балалуу болуп деле үй бүлөсү менен ажырашып кеткен случайлар бар да. Ошон үчүн бала да туура, бала бул ата эненин ортосундагы байланыш, көпүрө, экөөнүн ортосунда ынтымак деп айтсак болот. Дагы деле эси келип туруп, эсли психология жактан дени сак адамдар болсо, а эгерде психология жактан дени сак болбосо, анда 4 баланы деле тирүү жетим кылып туруп, тыштап туруп басып кетип, башка үй бүлөдө жашап аткан эркектер бизде саналып эле атпайбы? Саламатсызбы дейт көз жарарыма, аз калды, кандай даярдыктарды көрөйүн дейт? Абдан жакшы суроо экен. Себеби дегенде бизде азыр ар бир чоң поликлиникаларда психология жактан төрөткө даярдоо мектептери бар. Ошол жерде атай специалисттер отурушат, кош бойлууларды даярдайт. Физиологиядан баштап, кантип ыйынат, кантип төрөйт, төрөө убагында өзүн кантип алып жүрүш керек, ооруду кантип азайтыш керек, кантип туура мындай өзүн кармаш керек, ошонун баардыгын төрөт убагында толгоодун баягы толгооду көбүнчө оорутат деп ойлошот. Ошону кантип жеңилдетсе болот, кандай туура дем алуу жолдору бар, кандай кыймылдаш керек, ошонун баардыгын ошол мектептерде абдан сонун кылып үйрөтөт. Баягы партнерлор менен кошо даярдайт төрөткө. Барып ошол мектептерден ар кандай бизде мектеп бар, биздин жаштарыбыз өтөт ал аркылуу. Специалисттер сонун кылып даярдайт. Ошол психология жактан даярданып барган кош бойлуудун төрөтү менен даяр болбой барган кош бойлуудун төрөтүнүн айырмасы чоң да. Баягы даярданып барган аял абдан өзүн жакшы алып төрөйт, күлүп жайнап эле жакшынакай кылып төрөйт, а беркосу кыйкырып, бакырып, күйөөлөрү эси кирип алса, врачтардын бутунун түбүндө ары бери мишайт этишип, кайра төрөтүн татаалдантып жиберишет. Ошо төрөткө барган аял нелерди алып алыш керек жанына? Атайы акыркы убактарда колуна китеп алгандан кийин ар бир специалист колуна жазып берет. Балага керектүү буюмдарды, өзүнө керектүү буюмдардын баардыгын, перечисленияларын баарын жазып берет, ошону эле алып барат. Халат, тапочка, баягы эле ич аягы, өзүнө керектүү буюмдары, памперс
дери ошолорду алып барат. Саламатсызбы дейт. Тартынчактыкты кантип таштаса болот дейт. Бул кейпи боюнда бар аял окшойт, өзүн ичинен тартынчатса керек. Мисалы, жаны турмушка чыккан кыздар да болсо керек дейт. Азыркы заманда тартынбайт кожаштар көбүнчө тартынчак кошпо сейфил кылышып деген өздөрүн укмушта көрсөтүп атпайбы. Эгерде боюңда болуп, тартынып, баягы тар кийимдерди кийип, өзүңдүн ичиңди жашырып жүрүштүн кажети жок. Себеби дегенде кош бойлуу бул аял зат үчүн бул чоң бакыт деп эсептейм да. Кантип сен өз бакытыңды жашырышың керек. Кенен кийип, кош бойлуу экениңди эми баягы азырынча кош бойлуулар баягы мода болуп калбадыбы? Кош бойлуунун кийими деп баягы жынсын эле жабыштырып, өзүнүн ичтерин томпойтуп көрсөтүп, же болбосо бир шортуларды кийип алышат, майкаларды кийип алышат. Конечно, көзгө жаман көрүнөт. А бизде деп коюш керек да. Илгертен апаларыбыз айтып жүргөндө, боюңда болгондон кийин өзүңдө мындай байкатпай. Байкатпаш үчүн сен кичине бир размер чоңураак, кененирээк көйнөк кийишиң керек. Себеби дегенде баягы көз да бар, сөз да бар дегендей, баягы кызып кийген кийим баланы да кызып коет денедечи. Ошон үчүн өзүнө ылайык жакшынакай көйнөктөрдү кийип жүргөнү жакшы болот. Тартыныштын кереги жок. Бул чоң бакыт, буга жетпеген канча киши бар. Сүйүнүш керек. Турмушка чыккандан кийин канча убакыттан кийин баланы пландайм дейт? Сен аны турмушка чыга элек деп пландаштырып коюшуң керек. Себеби дегенде турмушка чыгып алып анан пландайын десең, баягы денең сак болсо ошол эле биринчи эле нике түндө бойго болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн деги эле турмушка эмнеге чыгасың? Балалуу болуу үчүн чыгасың. Ата кыз жигит болуп жетелешип жүрө бербейсиңерби? Ошон үчүн балалуу болом деген кыз, келин 3 ай мурда врачка келип, текшерилип, болочок атасын да текшертип күйөөсүн. Атайын витаминдер бар. Азыр неврологический оорулар кичинекей балдарда көп болуп атпайбы? Ошон үчүн ошол болбош үчүн баягы биз фолиевый кислота деген витамин беребиз. Аны бойго боло электе 3 ай мурда ичип башташ керек. А бойго болгон күндөн баштап төрөгөнгө чейин тынбай ичиш керек. Саламатсызбы дейт. 1 айлык бойдо барда канды кайсы дарынын жардамы менен көтөрсө болот дейт? Ал анализ берип, андан зависит этет. Эгерде анализде гемоглобин өтө эле ылдый болсо, баягы кыз кезде кан аз болсо, боюнда барда, если 1 айлыкта эле уже кан аз болсо, бунун хронический өнөкөт кан астуулугу бар, төрөлгөндөн эле. Аны дарылабай турмушка чыгып алды да, туура пландаштырбастан. Учетко туруп анализ бергенден кийин специалист жазып берет. Канды толуктоо көптөгөн дарылар бар. Көбүнчөктү таблетка түрүндө, сироп түрүндө ошолордун бирин жазып берет. Кандын уровенине жараша. Саламатсызбы дейт. 3 кызыбыз бар, эркек балалуу болгубуз келет. Кандай кылсак болот дейт? Абдан жакшы экен. Кыздуу болгон бул абдан чоң бактылуулук. Баланын полун, жынысын кыз же эркек экенин бул көбүнчөктө эмес, деги эле 100% эркектен көз каранды. Эркектин кандай гени кетсе ошого жараша уул же кыз төрөлөт. Пландаш үчүн өтө көп методдор бар. Бирок эми анын бардыгы эч кандай гарантия бербейт. Китайский календарь бар, там математический, российский календарлар бар. Айга карап, күнгө карап, ар кайсы өлкөдө ар кандай укмуштай айтылган мифтер бар. Бирок ошонун бардыгы кээ бир эркектерде болгону кызды төрөтө турган ген болушу мүмкүн. Анын үчүн если аялың кечке кыз төрөй берсе, сен капа болбошуң керек. Кыздуу болсоң, эртең күйөө балалуу болсоң, улдуу болосуң. Ошон үчүн бул 100% такталып бере турган иш эмес. Сиз жана айтып кетпедиңизби, психологиялык жактан, физиологиялык жактан даярданыш керек деп. Ошондо психологиялык жактан өзүн кантип даярдайт кыз киши? Мисалы, мен бирөөгө тең бала болуп даярдашым керек деген. Мисалы үчүн кош бойлуу кезде аял кишинин боюнда барында тырмагынын учуна чейин өзгөрүү жүрөт. Ашказанында, ичеги чабагында, көзүндө, уйкусунда, бардыгында. Мисалы үчүн жаңы эле боюңа болгондо көңүнүң айнып, допустим, тошноталар башталат да. Эгерде сен ошолорду билишиң керек да, кандай физиологиялык өзгөрүүлөр кош бойлууда болушу мүмкүн деп. Кускузу келет, тамак жегизи келбейт,
дайыма уйкусу келе берет. Кээ бир кош бойлуулар бирөө менен урушкусу келип баштайт. Баягы бүт денесинде өзгөрүү жүргөн үчүн ар кандай өзгөрүүлөр жүрөт. Ошону биринчи очередь баягы болочок ата да билиш керек да. Баягы кыз кезде баш канча жакшынакай эле, анан ушу бойнон болгондон кийин эле аялымды алмаштырып койгондой болуп атат. Мен чыдабай калдым, уже кээде ажырашкым да келет, бойдок эле ойдон жүрө бербепмин деп да келишет да. Ошондо кыз киши дагы, келечектеги ата да эне да ушундай өзгөрүүлөрдүн болушун күтүш керек, ошого даяр болуш керек. Саламатсызбы дейт. Менин жыныстык жагыма бир сөөлгө окшош эт өсүп калыптыр. Мүмкүн мурун жок болчу, эмне кылсам болот? Ал эмне болгон эт дейт? Эми аны көргөндө анык жооп бере алам. Ошон үчүн эгерде мурда жок болуп азыр пайда болуп калса, сөзсүз гинекологко көрүнүп, анализ берип, анан кийин диагнозду уточнить эткенден кийин анан ошого жараша дарылануу керек. Саламатсызбы эже, мен 21 жума боюмда бар дейт. УЗИден суусу кир, анан угроза веку, угроза уи деп УЗИде көрсөтүп жатат дейт. Бул случайда абдан этият болушуңар керек. Раз суусу булгана баштаса, значит аябай бир сосудмо менен ооруган, грипп болгон же бир кандайдыр бир ОРВИ менен ооруп калган, же болбосо кандайдыр бир воспалениясы болгон, бул кыздын дарыланбай калынган да. Ошон үчүн срочно өзүнүн специалистине барып, анализ берип, анализ мазок, анализ канын тапшыртып, бөйрөктөрүнүн кандай иштеп аткандарын көрсөтүп туруп, азыртан ордуна келтирүүчү дарыланууларды тез башташ керек. Саламатсызбы дейт. Бала эмизип жатканда циститтен кантип дарыланса болот, айтып коюңузчу. Бала эмизип жатканда антибиотик ичсе болот. Атай антибиотиктер бар, балага зыяны жок. Ампицилин. Анын үчүн биринчи баягы заранын анализин бериш керек. Ошого жараша уролог назначение кылат. Саламатсызбы дейт. Менин жыныстык жагымда чыдаткыс болуп кытыштырып жатат дейт. Кайра атыштырып оорутат. Эч эле токтобой, түнкүсүн кыйналып кеттим дейт. Эмне кылсам болот? Убактылуу болсо да жардам бере турган нерселер барбы дейт. Кайсы дармектерди колдонсом болот? Врачка барганга шартым жок. Турмушка чыккам, 24 жаштамын, 1 айлык боюмда бар. Мындайда боюңда бар болсо, шартым жок деген бул шылтоо эмес. Себеби дегенде азыр бир эмес 2 жоопкерчилик мойнуңда. Себеби дегенде биринчиден боюңда бар. Ал цистит бул кандайдыр бир сескенүүнүн, воспалениянын белгиси болуп эсептелет. Ошон үчүн срочно, тездиктен барып врачка көрүнүп туруп лечение башташ керек. Өз алдынча эч кандай жардам берүү болбойт. Аралдык кошулууга барганда эмнеси менен зыян? Зыяны абдан көп. Ар бир денени жаратканда өзүнүн бир функционалдык иши болгон. Оосту тамак жеш үчүн, көтөндү чечиш үчүн дегендей аралдык кошулууда ошол эле инфекциялар, ошол эле сифилис, ошол эле гонорея, ошол эле вирустар, жанагы герпес дегендер бар, ошолордун баардыгы жугушу мүмкүн. Бир эле айта турган нерсе боюңа болбойт, башкасынын баардыгы ошондой эле зыян алып келет. Боюнда бар аялдар сөзсүз ай сайын анализ тапшырышы керекпи дейт? Туптуура. Аны өзү эгерде кош бойлуудун денеси абдан жакшы болсо, бизде протокол бар. Протокол менен ай сайын келип кан менен зараны анализ берип турат. Ошого жараша врач наблюдениеде болот. Жаңадан гана кошулган көрөрман окшойт дейт. Саламатсызбы, кыздар канча жашында турмушка чыкса болот дейт? Кыздар 20-дан кийин билим алып, өзүңөрчө болуп алып, капшытыңарга акчаны толтуруп, жакшынакай өзүңөргө туура келген жигитти таап анан турмушка чыккыла. Мисалы жана балдарды төрөп үйдөн чыгарып келгенден кийин эне кандай сактанышы керек айтып коюшат го. Тишимди жаап жүр, тишим түшүп калат, же белимди ооруп жүр деген сыяктуу ошол жеңелерге, келиндерге кеңеш бериңиз. Төрөттөн кийин аялдын баягы төрөт убагында төрөп бүткөндөн кийин биринчи айында 40 күнгө чейин, баягы чилдесин чыгарды 40 күн деп айтабыз го. Ошо 40 күндүн ичинде аял кишинин денеси абдан
бошоп калат да. Ошонун баардыгы өзүнө калыбына келиш үчүн муздак суу кармабаш керек. Эгерде көпчүлүктүн арасында бирөө жарым грипп болуп оорубаса, аларга жакын жолобош керек. Жылуу карманыш керек. Жылуу карманат десе баягы пуховый жолуктар менен көкүрөгүн жаап алыштын кереги жок. Белиңди, ичиңди таңышың керек. Биз акыркы убактарда таңба деди делеп, таңбай эле кой деп роддомдо айта баштадык да, бирок баягы таңган эле жакшы. Себеби дегенде баягы бала төрөлгөндөн кийин ич бошоп кетет дагы, ичегилердин жаткан жери кенен болуп, баягы ичи катып баштайт. Төрөттөн кийин ичи катканы запор деп коет, запор болуп кыйналып баштайт. Ошон үчүн канчалык 40 күндүн ичинде өзүн аябай этияттап жакшы караса, ошончолук дененин кайра өзүнө келиши абдан батыраак болот. Айрыкча баягы жаңы төрөп келгенде, айрыкча биринчи төрөтү болсо, ошого жакын кишилери, апасы, жакын эже сиңдилери каралашып көндүргөнгө аракет кылыш керек. Баягы бойдо жүргөндө башка роль деле, эне балалуу болгондо баягы түнкү уйкудан калат, психология жактан чарчайт, кандайдыр бир денесинде чарчануулар пайда болот. Ошонун баардыгын өзүнө келтириш үчүн моральный, психологический бар жоктон жардам керек төрөгөн аялга. Урматтуу достор, бизде конокто акушер-гинеколог Гүлзина Мадраимова эжекебиз конокто. Андыктан суроолоруңарды узатып турсаңар болот. Биз гинекологиялык суроолорго жана темабыздын тегерегиндеги суроолорго жооп беребиз. Бүгүнкү биздин темабыз үйдү туура пландаштыруу деген тема. Дагы суроо келиптир. Герпес коркунучтуу оору дейт. Ал кандай оору, айтып бериңизчи? Ал эмнеден пайда болот? Герпес генитальный герпес деп коебуз. Оозго да чыгат ал учук, и гениталия жака да чыгат. Бул абдан коркунучтуу оору. Себеби дегенде бойдо барда ооруп калса, сөзсүз балага өтөт, балага берилет. Ошон үчүн бойдо жок кезде текшерилип, эгерде болсо лечение кылып, иммунитетти көтөрүп, анан бойго болтуруу керек. Төрөттө разрыв болбош үчүн эмне кылыш керек? Разрыв көбүнчөктүү кайсы кош бойлууларда болот төрөгөндө? Эгерде кандайдыр воспалениясы болсо. Ошон үчүн эгерде воспаленияны дарылап, жакшынакай болуп жүрсө, анан туура баягы психология жактан даярданып төрөткө барса, төрөп жатканда абдан врачтын айткан ар бир сөзүн укса, разрыв болбойт. Саламатсызбы дейт. Негизи аял эркектер бир жылда канча жолу гинеколог, урологко кайрылып турушу керек? Абдан сонун суроо экен. Эгерде сен эч жериң оорубай, абдан жакшы өзүңдү сезип жүрсөң дагы бир жылда 2 жолу алдын ала кароо үчүн барып профилактика катары көрүнүп койсо абдан жакшы болот. Биз ушул эмелерде текшерүүлөрдө сиздин оюңуз боюнча мамлекеттик лабораториялар же болсо больницалар 100% диагноз чыгарып береби же жеке менчиктерби? Мамлекеттик эле больницаларда карап эле атабыз, келген эле киши болсо. Өткөндө бир эже айтты эле да, мамлекеттикке баргыла жеке менчиктер анткени анализди көп убакыт создуруп текшерет, аларга ишеничтүү болбой калышат. Жемет ал аялдын өзүнүн эле ою да. Ал аялдын өзүнүн ою атак. Бардык жерде эле бирдей. Жеке менчикке барганыңда сен ар бир услугасына төлөшүң керек. А биздикине келгенде бекер. Ошосу менен айырмаланат да. Бойдон 2-3 жолу алдырган коркунучтуубу дейт? Абдан чоң коркунучтуу. Аял киши эгерде контрацепцияны жакшы билсе, ал эч качан боюна болтуруп алдырбайт. А биздин эмне өкүнүчтүү мен үчүн бул баягы биздин жаштарыбыз азыр боюна болтуруп алып, анан аборт кылат да, ойлойт мен туура пландаштырдым, ушул кош бойлуудан мен кутулдум деп ойлойт да. А туура пландаштырганда сен эч качан боюңа болтурбайсың. Болтурбоочу каражаттар бизде канча, мына 99 теземде эле болот да, канчалык таблеткалар бар, жатынга салчу спираль бар, концерт презерватив бар. Ошолорду колдоно билсе эч качан бейкапастан эле бойго болуп калбайт да. Вакуумный аборт коркунучсуз дейт. Ошол жөнүндө айтып бере аласызбы? Вакуумный аборт коркунучсуз деп ким чыгарды? Ал да коркунучтуу. Вакуумный аборт да коркунучтуу, таблетка менен кылганда коркунучтуу. Чоңу да кичине да аборттун өзү эле айтып атат. Кош бойлууну бул убакты келе электе алып салуу деген сөз.
фолликулярная киста канча убакта жок болуп кетет? Жок болуп этек киргелет, эмне кылыш керек дейт? Фолликулярный киста деп эгерде диагноз койсо, биз сөзсүз кийинки этек кири келип бүткөндө контрольный УЗИ жасайбыз. Ошо кийинки этек кири келип кеткенден кийин жана фолликула деген баягы жарылып жок болуп кете элек яйцеклетка деген сөз да. Анан кийинки жолу этек кири келип кеткенден кийинки контролдо ал жок болуп кетиши мүмкүн. Функциональный киста да. Менин 21 жума боюмда бар, УЗИге 2 жолу түштүм. Өзү канча жолу түшкөнгө болот төрөгүчөткө? Абдан туптуура түшүп турсуң. Себеби дегенде протокол боюнча учетко турганда 12 жумага чейин бир түшүрөбүз. 20 неделге чейин дагы бир түшүрөбүз. 18 жумадан 21 неделге чейин сөзсүз түшүш керек. Себеби дегенде ошол убакта как раз скрининг болот. Баланын денесинин баары чоңойгону, туура чоңойгону, кандайдыр бир кемтик барбы жокпу, ошону алдын ала көрөт. Учетто айтып кеттиңиз го, негизи келин эме боюнда болгондон кийин кээ бирөө жашырып жүрө берет да, мисалы бирөөсүн айтпай же айткандан уялып, негизи канча убакытта учетко отуруп калыш керек? Кош бойлуулар 6 жумадан баштап учетко туруш керек. 12 жумага чейин. Отуруп калыш керек. Саламатсызбы? Этек кирим кара коюу болуп келип жатат. Бул эмнеден дейт? Мурда если мындай светлый келип, азыр кара коюу келип атса, просто может быть түндө башталган. Эгер түндө башталса, баягы кынга толуп турат дагы, анан кийин өң өзгөрөт да, коюуланып калат, сгусток болуп. Эртең менен турганда капкара болуп көрүнүшү мүмкүн. Ошондон эле болуш керек. Мурун этек кирим 5 күнгө чейин келчү дейт. Азыр 2-3 күн эле болуп калды. Коркунучу жокпу? Жок, коркунучу туптуура. Бир күндөн 5 күнгө чейин норма. Этек кир келген учурда дары иче берсем болобу? Эмне үчүн дары ичет этек кир келгенде? Ичи, эгерде этек кир келгенде белиң ичиң ооруза, бул туура эмес. Себеби дегенде дайым эле дары ичип жүрө берген болбойт да. Барып себебин таап, эмне үчүн этек кир келгенде ооруп атат? Себебин билип, анан кийин токтотуп туруш керек да. Ал метод лечения эмес, баягы убактысынча ооруду басып койгону да. Көрөрманыбыз жаңы кошулса керек да, кайталап бир сурооттур, тапсырат жооп берип койсо деген ойдомун. Бойдоклардан мурун кантип даярданыш керек дейт? Кандай витаминдерди ичиш керек? Бойго боло электе сөзсүз биринчи эле кыз киши келип кеңеш алыш керек. Гинекологдон жакшынакай кеңеш алып, бойго болот деген бул кандай состоянияда болот, кандай өзгөрүүлөр болот, ага чейин эмне кылыш керек, ден соолугун каратыш керек эң биринчи очередь. Канас болсо канын дарылаш керек, тишинде кариес болсо аны дарылаш керек. Эгерде бир белсели, айрыкча мына акыркы жаштарда азыр радикулит, бел ооругандар көп болуп атышат да, аны дарылаш керек. Баягы бойго болгондон кийин биздин колубуз кыска болуп калат. Кандайдыр бир рентген, кандайдыр бир текшерүүлөр ошо кош бойлуу кезде кылганга мүмкүнчүлүк жок бизде. Ошон үчүн бойго болтура электе баарын жасап, айыгып, анан когда врач, гинеколог айтат да, сенин ден соолугуң аттай, жакшынакайсың балам, боюңа болтура бер дегенде болтурсаңар жакшы болот. И витаминдерди жазып беребиз. 3 ай мурда фолиевый кислота ичиш керек. Менин досумда 9 айдан бери этек кири келе элек, апасынан сураса болуп турат, мындай депти дейт. Апасы чет мамлекетте болчу, 9 ай келбеши эмнеден болушу мүмкүн? Досу канча жашта болду экен? Эгерде 11, 12, 13 жашта болсо болушу мүмкүн. Бирок уже этек кир келип баштагандан кийин 9 ай келбей калыш бул абдан чоң осложнение деп айтсам болот да. Апасы зарубежде болуп, эгерде туура кеңеш бере албаса, анда ал кишинин мындай медицина жактан маалыматы жок болуш керек. Ошон үчүн сөзсүз гинекологко келип көрүн. 9 ай келбеген бул өзүнчө чоң диагноз. Аменорея деген месячныйден келбей калуу деген диагноз болот. Сөзсүз текшерилип, лечение алыш керек. Этек кирим келген учурда бир эт түшөт, ал эмне? Ал туура эле эт, себеби дегенде этек кир келгенде жатындын ички чел кабыгы функциональный слой болот, слизистыйдын, ошол бөлүнүп чыгат. Мындай караганда ушу эт сыяктуу көрүнөт, ал коркунуч эмес. Коркунучтуу эмес, жана абдан наблюдательный кыз экен да. 15 жаштагы кыз экен. Кайсы этек кир келбей алганбы көрүнсүн. 15 жашта, этек кир 11 жаштан баштап келет азыр.
Урматтуу достор, бизде конокто акушер-гинеколог Гүлзина Мадраимова эжекебиз. Биз болсо үй бүлөнү туура пландаштыруу деген темада сөз кылып жатабыз жана андан тышкары гинекологиялык суроолорго дагы жооп берип жатабыз. Акыркы суроолордун жоопторун берсеңиз. Репакхламидия деген оорулар айыгабы дейт. Айыгат. Эгерде убагында айыкпаган нерсе жок. Медицина азыр алдыга кетти. Ошон үчүн убагында көрүнүш керек, убагында диагноз коюш керек, убагында дарыланыш керек. Бизге бөлүмүндө убактыбыз ачып келаптыр. Бир топ суроолор келди. Урматтуу достор, суроолордун жоопторун туура кабыл аласыздар деген үмүттөмүн. Анан көрөрмандарыбызга, жаштарыбызга, өспүрүмдөрүбүзгө акыркы кеңешиңиз. Темага байланыштуубу? Темага байланыштуу. Эмне дейт элем? Эң негизги жаштар, силер эч качан унутпагыла, силер биздин келечегибизсиңер. Раз келечек болгондон кийин биздин генофондубуз, биздин кыргыздын тукумунун уланышы, кыргыз бойдон калышы силердин ден соолугуңардан түптүз көз каранды. Ошон үчүн ар бир кыз, ар бир жигит бала жасарда пландаштырып, ошо баланы ден соолуктуу төрөймүн, ден соолуктуу караймын деп туруп, анан кийин бала жасасаңар, биз абдан мен лично абдан ыраазы болот элем. Себеби дегенде 30 жыл бою жаштар менен иштеп, ар бир күнү мен ар бир жашка ушуну вкладывать этип жүрүп, азыркы убактарда үй бүлөнү кантип пландаштырам эжеке, жакында балалуу болгум келет, мына турмуш куруп атам деп келген жаштарыма ыраазы болуп, абдан сүйүнүп отурам. Мага счастливый, вот азыркы күндө мен мына бир жумадан бери бир Америкадан келген тренерлер менен ошолордун сабагында катышып калдым. Темабыз аутизм болуп атат. Эртең биздин средства массовой информацияда прямой 5-күнү передача болот деп обещать этишти. Баягы кыймылы, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды көргөндө жүрөгүң ооруйт да, жүрөгүң ооруйт. Кандай жардам берем деп аракет кыласың. Бирок ар бир балага жардам бериш өтө эле кыйын. Сен аны эч качан өзүнө кайра калыбына келтириш кыйын. Ошон үчүн биз баланы ден соолуктуу төрөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Чоң рахмат Гүлзина эже. Бул жерде дагы чоң рахмат эже сизге дейт. Сиз менен сыймыктанабыз деген өзүнүн жакшы жылуу сөздөрүн калтырганда көрөрмандарыбыз болуп атат. Рахмат. Мен жаштарды жакшы көрөм. Силердин ден соолуктарды болушуңарды каалаймын. Манастарды төрөшүңөрдү каалаймын. Урматтуу достор, бизде конокто Гүлзина Мадраимова эжекебиз болду. Гүлзина эжебиз акушер-гинеколог болуп эмгектенет. 30 жылдан бери, андыктан айттык. Андыктан сиздерге туура кеңеш, жол көргөзүүгө ар дайым даяр. Биз сиздер менен коштошобуз, урматтуу достор. Саламатта калгыла. Кийинки берүүгө чейин кош бола.